Жылдыз Жолдошева Садыр Жапаров Ош окуясынын күнөөкөрлөрүн аяусуз жазалайм деп ант бергендек белгилүү саясатчы Жылдыз Жолдошева. Садыр Жапаров ант берген эле Ош окуясынын күнөөкөрлөрүн аяусуз жазалайм деп кылмыш ишин ачтырып Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына жана УКМКга катуу тапшырма берген. Барыбыз ошондо өтө ишенип Жапаровду чын дилибизден колдогонбуз. Анткени миңдеген жарандарыбыз шейит кетип, кээ бири өмүр бою майып болуп калышты. 20дан ашык жарандарыбыз бүгүнкү күнгө чейин дайынсыз. ДНКсы аныкталбаган мекендештерибиз бар. Ата-энеси бүгүнкү күнгө чейин боздоп келишет. Садыр иним, эмнеге ант бердиң эгерде Ош окуясынын аягына чыкпасаң? Кадыржан Батыровдун башка сепаратисттердин элдин айтуусу боюнча убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү күнөөкөр экени далилденген. Өзүң да Садыр иним Супер ТВ каналынан күнөөкөрлөрдүн бири деген Текебаевди эми кайсы абийириң менен Германияга элчи кылып жөнөтүп жатасың? Бул деген Ош шейиттерин, арбактарын шылдыңдоого деген болот. Арбактардан коркпосоң, жараткандан корк, ушунча алка барат экенсиң, анда Роза Отунбаевага президенттик тактыңы бошотуп берип кой. Убактылуу өкмөттүн Ош окуясы боюнча күнөөлүүлөрдүн күнөөсүн мойнуңа албайт дейт саясатчы. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Тажик тарап Головнойдун жака белине кайрадан траншея казып цемент куюп жатат. Тажикстандыктар кече траншея казып, бүгүн саат 11:15 чамасында ага цемент куюу үчүн опалубкаларын кое баштаган. Тажик тарап Головной суу бөлүштүрүүчү жайында жер казып, ага цемент коюп жатат. Бул туурасында УКМКнын чек ара кызматы билдирди. Маалыматка караганда тажикстандыктар кече 21 августта Ак суу дарыясынын батыш тарабынан траншея казып, ал эми бүгүн саат 11:15 чамасында ага цемент куюу үчүн опалубкаларды кое баштаган. Азыркы тапта Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрү макулдашылбаган жерди казып, мамлекеттик чек аранын жанына траншея салып жаткан боюнча жолугушуу өткөрүүдө. УКМКнын чек ара кызматы тажик тарап чек аранын жанында курулуш иштерин жүргүзбөө боюнча жетишилген макулдашууну ушун менен бир нече ирет бузуп жатканын белгилейт деп жазылат билдирүүдө. Учурда кыргыз-тажик тилкелеринде кырдаал салыштырмалуу туруктуу деп бааланууда. Чек ара кызматы кырдаалга байкоо салып жана көзөмөлдөп жатканы белгиленди. Чек арадагы бардык бөлүмдөр, анын ичинде өткөрмө пунктлары кадимки режимде кызматын өтөп жатат. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Социалдык тармактарда Ташиевдин кызыктай видеосу пайда болду. Социалдык тармактарда УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин Тоо дарыясынын боюнда туруп, олуттуу жүзү менен ар кайсы жакты караган видеосу таралып жатат. Ошол эле учурда эркектин үнүнүн фонунда чыккынчылык тууралуу саптар окулат. Социалдык тармактардын колдонуучулары советтик акын Галина Головандын ырлары фондо окулганын байкашкан. Ачык маалыматтарга караганда, ырлар 1967 жылга таандык. Камчыбек Ташиевдин катышуусундагы видео так кайда жана качан тартылганы белгисиз. Буга чейин бул видео эч жерде жарыяланган эмес. Ал эми цитатасы бар видео кечээ күндөн тарта тарай баштады. Бир катар интернет колдонуучулар бул видео президент Садыр Жапаровга кыйтма катары жарыялган деп божомолдошууда. Аны менен УКМКнын башчысы бул жолду түрдүү кайра уруша кетти деген ойлор дагы жок эмес. Башкалар дагы бул видео Камчыбек Ташиевдин кезектеги пиар экенин айтышат. Анда коопсуздук бөлүмүнүн башчысы интернеттен кеңири тараган цитаталарды колдонот. Белгилей кетчү нерсе, бул видео Камчыбек Ташиевдин расмий баракчасында жок. Бирок ошол эле учурда дагы бир видео бар. Ал видеонун маанисине ылайык бул жерде адамдар УКМКнын башчысын баалашпайт, бирок ал өзүн курмандыкка чалат. Булак Кабар Медиа. Эл чындыкты билсин. Талиптер өкмөттүн армиясындагы 145 аскерди эркиндикке чыгарды. Бийлик талиптердин колуна өткөндөн бери Афганистанда кээ бир өкмөт өкүлдөрү, анын ичинде аскерлер, белгисиз болуп жатканын айтылган. Талибан кыймылы Герат провинциясында өкмөттүн армиясындагы 145 аскерди боштондукка чыгарды. Бул тууралуу Аль Жазира телеканалына ишенимдүү маалымат булактар билдирген. Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттары Афганистандын айрым бийлик өкүлдөрүнүн туткунга алынганы же жоголгону белгисиз болуп жатканын кабарлашкан. Алардын ичинде өкмөттүк армиядагы аскерлер да бар болчу. Бир нече апта мурда Америка өз аскерлерин чыгарып кетип баштаган соң Афганистанда абал кескин курчаган талиптер бир катар ири шаарларга кол салып басып алышкан. Өткөн жекшембиде согушкерлер өлкөнүн бардык чек ара өткөрүү жайларын көзөмөлгө алып президенттик сарайга киргенин жар салган. 16 августка караган түнү Талибандын өкүлү Мухаммед Наим 20 жылга созулган согуш аяктаганын, жакында мамлекетте жаңы башкаруу формасы киргизилерин билдирди. Ал арада Паншер аймагы талиптерге каршылык көрсөткөнү айтылып, вице-президент Амрулла Салех өлкөнүн убактылуу президент экенин билдиргени айтылды. Талибан Кыргызстанда жана башка мамлекеттерде диний экстремисттик уюм катары тыюу салынган кыймыл болуп саналат. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин.
Билип туруп атайлап бут тосушат, андан көрөкчө өзүбүздүн программаларда айтып, долбоор жазып ишке киришпейлиби? Сабаттуу чиновниктер жөнүндө. 10 диплом алып 10 жерде иштесеңер да кыргыз мамлекетин саздан сууруп чыгып кете албадыңар. Тетирсинче 30 жыл кыргыз мамлекетин кажып түгөттүңөр. Бүгүнкү күнгө чейин силердин тамырыңарды кыркып түгөтө албай жатышат. Силердин алган дипломуңар, билимиңер Кыргызстанды өстүрүп гүлдөтүү үчүн эмес. Силердин эң негизги максатыңар эптеп бийликке жетип, элдин байлыгын тоноп, уурдап алып качуу болуп калды. Акаевди окумуштуу илимпоз дейдиңер эле 15 жылдын ичинде кыргыз мамлекетин сызга отургузуп койду. Дагы кимге мактанасыңар? Карганын көзүн карга чукуайт болуп, элдин байлыгын тоногонуңарды жаап жашырып келдиңер. Жасаган жакшы ишиңер тырмактын учундай дагы эмес. Анан эле элдин уулун чыгарып койгула, бошотуп койгула деп митингке чыга каласыңар. Акаев баш болуп, кайрчы болуп барган өлкөдөн өлчөсүнөн акча сурап, кредит алып келишти. Ошол кезде алар кайсыл өлкөгө барып калыша турган болсо, башыбызды жерге салып шылкыйып туруп берет элек. Өзүбүздүн намысыбызды бийик койгон кыргыз патриоттору карыз сураса экен деп. Силерди ким кыргыз дейт? Бул жасаган ишиңер менен силер кыргыз эмессиңер. Президент Садыр Жапаровдун максаты жөнүндө жаш кезинен бери көздөгөн негизги максаттары 30 жыл кризистин сазына баткан Кыргызстанды кризистен сууруп чыгуу, казынаны көтөрүү, толтуруу, элибиздин жакырдыктан арылтуу, жумуш менен камсыз кылуу, жумуш издеп кетип жаткан мигранттардын санын азайтуу, мамлекетибизде стабилдүүлүк орнотуу, мамлекетибизде чет элден кредит алган эмес, кредит берген мамлекетке айландыруу жана башкалар. Мына ушул пландардын аткарылышы эле биздин элибиздин жашоо турмушунун оңолушунан жакшы кабар берет. Андыктан биздин бийликке дагы 10 жылдай убакыт керек. Кудайга шүгүр, азыркы президенттин башка өлкөлөрдүн карыз сурап, жалдырап жаткан жерин көргөнүбүз жок. Элибиздин 80% Садыр Жапаровду Кыргыз Республикасынын президенти деп шайлап беришти. 20% деле шайламак бут тосулар жок болгондо. Шайланган кишинин артынан ушак сөздөрдү таратканды токтотолу да президент Садыр Жапаров жана анын командасы Кыргызстанды кризистен чыгарып жаңы жашоо алып келет деп жакшы ниет кылалы жана ишенели. Конституция же жаңы жашоо жөнүндө Кыргызстандын элинин жашоо шартын өзгөртүү, жаңы башкаруу системасын түзүү. Бул президент Садыр Жапаровдун бийликке келгенге чейинки бир канча жыл мурунку максат эле. Кээ бирлер ойлошот, Садыр Жапаров кокусунан эле түрмөдөн чыга калып бийликке олтурду деп, кокусунан эле конституцияны алмаштырды деп. Жок, андай эмес. Эч нерсе кокусунан болгон жок, бардыгы Алланын өкүмү менен болду. Кыргызстандын топтошкон жемкор бийлиги конституциябызды өздөрүнүн чөнтөгү үчүн ылайыктуу кылып түзүп алышкан. 30 жылда бир дагы бийлик конституциялык системаны өзгөртүүнү ойлошкон эмес. Алардын ой максаты бир гана нерсе болгон: мамлекетти уурдап тоноо. Азыркы жаңы конституциябыз кыргыз элинин келечеги үчүн түзүлгөн эң мыкты конституция болду. Ушундай конституциялык системаны түзгөн Садыр Жапаровго 1000 мертебе ыраазычылык билдирүүбүз керек. Себеби ушул күндөрдө өзү биздин Кыргызстандын өнүгүү жолуна түшкөн алгачкы кадамдары жаңыдан жаралган өмүр сыяктуу болуп калат. Азыркы күндө жаңыдан туулуп өскөн, тамтаң баскан баладай болгон кезибиз. Кумтөр жөнүндө кумторду кыргыз элинин пайдасына кайтаруунун өзү эле чоң иш, чоң жеңиш болду. Башкача айтканда баатырдык деп эсептейм. 2012 жылы кумторду текшерүү жана улутташтыруу боюнча Садыр Нуркожоевич парламенттин депутаттарынан комиссия түзгөн. Бирок жемкор депутаттардын үстөмдүгүн кесепетинен кумторду улутташтырууну ишке ашыра албады. Ошол жылы улутташып калганда элибизге бүгүнкү күнгө чейин 10 миллиард доллар пайда түшмөк. 4-5 миллиард доллар карызыбыздан эч ак эле кутулуп калмакпыз. Эми дагы деле кеч эмес, 2-3 жылдын ичинде толук кутулуп калабыз деген ишеним бар. Бүгүнкү күндө Садыр Нуркожоевич жаңы проектлердин үстүнөн эң сонун иштеп жатат. Чет элдик бир нече инвесторлор келип президентке ишеним көрсөтүп, өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошуп иштей тургандыктарын билдиришүүдө. Атайлап бут тосуулар, тойбостор жөнүндө сынчыны сыңар өтүүгө майрык демекчи, ар кимибиз өзүбүздү билбей бирибизден бирибиз өтө акылдуусунуп, жеке амбициябызды текебердик менменсинүү биринчи орунга койдук. Менменсинүүнү биринчи орунга койдук. Эмне үчүн башка өлкөнүн президенттери биздин өлкөгө келбейт, качан келишет деп ар кандай обужок суроолорду беришет. Элди атайлап башкача ой пикирлер менен адаштырып, бурмаланган маалыматтарды таратышат. Жооп берип кое алганда башкалардын келбей жатышкан себеби эмнеде экенин. Биринчиден, азыр дүйнө жүзүндө пандемия оорусу күчөп турган чак. Ушул оорудан дүйнөдө 5 миллионго жакын адам каза болду. Ошондуктан эки жакка чыгып эл кыдыруу деген кооптуу болуп турат. Экинчи, коррупциялашкан өлкөбүздө стабилдүүлүк жок. Дайыма ич ара чыр чатактар, митингдер тез болуп турат. Үчүнчү, башка өлкөнүн инвесторлорунун келишине каршыбыз деп алардын жарандарын таш кесектеп кубалап жиберебиз. Кыскасы, мындайда башка элдер келип биздин казынабызга аш салып бербейт. Товар оборот тең салмактуу болмоюнча кризистен чыгуу өтө кыйын. Мурда 30 жылдан бери келе беришип, же биздикилер барып карыз сурай беришип, чет элдиктерди чарчатышкан. Карыз сураган Акаев, Бакиев, Отунбаева, Атамбаев, Жээнбековдор жакшы эле тойгондой болушту эле. Бирок дагы деле анча-мынчасын бийликте болуу кумары тартып, дагы деле ачка өңдөнүп турушат. Уят деген, намыс деген аларда жана алардын проектлеринде. Жеңиш Молдокматов,
Бекмат Куренов, Жанар Акаев, Каныбек Иманалиев, Исхак Масалиев жана башка такыр калбаптыр. Мынчалык сугалак напсикор болуп калышканы таң калыштуу болуп жатат. Кемчилиги жөнүндө ооба кадр саясатынан бир аз аксады. Мурунку эски чиновниктердин тажрыйбасынан пайдаланып иштеп жатат. Бирок алардын көбү үйрөнгөн адаттарын таштап кетишкен жок. Үйрөнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы дегендей эски кадрлардын бир тобу камалып кетти жана бүгүнкү күнгө чейин камалып жатышат. Элибизде жаш, коррупцияны билбеген, жасабаган жана коррупциядан алыс оокат кылган күчтүү кадрлар абдан көп. Жана алар тажрыйбалуу, алардын иштөө стажы аз болсо дагы ошолордун кадр алып чыга турган учур келди. Жемкор кадрлар менен сазга батып отура бербестен, эски жемкор кадрлар менен Кыргызстанды өнүктүрүп кетүү мүмкүн эмес. Мүмкүн болсо ошолорду иллюстрация кылып жиберүү керек. Тегерегине көзүн май баскан элдин канын билдирбей соруп жүргөн мекенчилерди жолото көрбө деген өтө жопалоос кошумачылар уруп алган. Алар өздөрүнүн нотацияларын күндө айта беришип, падышабыздын оюн башка жака бурууга аракет жасап жатышат. Алардын эң негизги максаты өздөрүнүн тууган уруктарына чейин жумушка орнотушуп, өздүк команда түзүү болуп саналат. Орхан Инанды жөнүндө биздин балдар Сибатта жылына $3000 төлөп билим алып келишти. Орхан Инанды Турциянын жарандыгы бар паспорту менен дайыма акча которуп жүргөн банктар тастыктап олтурат. Турция Орхан Инандыга карата терроризм боюнча кылмыш ишин козгоду. 2016 жылы болгон Турциядагы терроризмге Орхан Инандын катыштыгы бар, террористтерди акча менен каржылап турган дейт Турция тарап. Орхан Инандын катачылыгы бул Турциянын жарандыгынан баш тартып, мыйзамдуу түрдө Кыргыз Республикасынын жарандыгын алышы керек эле. Кылмышкерлерди кайтарып берүү боюнча биздин мамлекеттер арал келишимдерибиз бар. Ошол келишимдер иштеши керек. Орхан Инандыны коюп, өзүбүздүн чет элден келе албай кыйналып, ит көрбөгөн турмушту көргөн жарандарыбыз үчүн кам көрөлү. Алыска барбай эле өзүбүздүн мекенибизде көпөстөрдөн кордук көргөн, же ач калып жакыр турмушта жашап жаткан мекендештер үчүн кам көрсөк жакшы болот эле. Себеби биздин Турция менен болгон мамилебизди бузганга эч кимибиздин акыбыз жок. Турцияда биздин нечендеген жарандарыбыз иштеп жатат. Ансыз деле биздин Турция менен мамилебизди Атамбаев бузуп салган эле. Айыгып келе жаткан жараны козгобойлучу. Ошондуктан урматтуу мекендештер, биз кыргыз-түрк маселесине, мамилесине кийлигишпей койгонубуз эң жакшы болот. Эми тоскоол болбогула, уяты жок уялчактар, проектлер жардам берсеңер бергиле, жардам колуңардан келбесе тоскоолдук кылбагыла. Мусулманчылыкта баш ийүү деген бар. Президент бул биздин эл журтту башкаруучу, элин коргоочу падыша. Президентке баш ийүүнү үйрөнөлү, сынчылык кылууну ордуна белибизде, напсибизди оңдойлу. 30 жыл бою талкаланган өлкөнү бир күндө гүлдөтүп жиберүү акылга сыйбаган пикир. Үйдү бузуп талкалоо 1 сааттык иш, жаңыдан кайра тургузуу бир канча күндү талап кылат. Кудай буйрса акырындап ушинтип оңолобуз, жоголбойбуз. Үмүтүбүз чоң, үмүтүбүз эч качан үзүлбөйт, иншалла. Калбек Жапаровдун Facebook баракчасынан алынды.